билбейтин адам болгондон кийин кээде кайгыга батабыз, кээде бир жыргалчылык күндөр болот, кээде бир байлыктын үстүндө жашайбыз, кээде кедей болобуз, кээде бийликте болобуз, кээде көчөдө болобуз. Тагдыр ар кандай экен. Илгери бир падыша өзүнүн вазирлерин чогултуп ушундай бир тапшырма бериптир. Мага бир шакек жазаткыла, ошо шакекти караганымда тооба кылып калайын. Эгер көңүлүм түшүп баратса, көңүлүм дагы кайра өзүнө келип калсын дейт экен. Баягы вазирлер бүтүн зергерлерге тапшырма берет экен. Зергерлер ар кандай даанышман сөздөрдү жазап, шакектерди ушундай бир кооздоп, 1000 түрлүү шакектер жазайт экен. Ошонун баарын кийип көрүп, эч бири жакпай ыргытып, эң агында бир шакекке ушинтип көңүлү түшүп, күлүп жиберет экен. Анан ал шакекти караса, шакекте бул күндөр да өтөт деп жазылган экен. Урматтуу бир туугандар, кээ бирөөбүз байлыкка жетип, мынтип өзүбүздү билбей, чоң сунуп калабыз. Ал күндөрүбүз өтүп кетет. Кайра ошо биз шылдыңдаган адамдардын жанына кошулуп калышыбыз мүмкүн. Кээ бирөөбүз ден соолугубузга шүгүр келтире албай, ошого көп ар кимди шылдыңдап калышыбыз мүмкүн. Бир күнү ден соолуктан да ажырап калышыбыз мүмкүн ал күндөрдө өтүп. Же болбосо кээ бирөөбүз кор болуп, кедейликтин азабын тартып, жокчулук, көчөдө сел-саяк болуп, ар кандай тагдырды көрүшүбүз мүмкүн. Бирок ал күндөр да өтөрүн эч убакытта унутпайлы.